Assalamu alaikum, урматтуу достор. Мына кечээден бери Facebook'та аябай талкуу болуп атат. Шайлоого коюлган босогону 9%дан 3%га чүрөйлү деп. Мен өзүм айтат элем. Бул 9% болобу, 3% болобу, баягылар эле келет кайра элечи. Баягы эле чимкириктер келет. Болгону 9%да 9%дык деңгээли барлар келет, 3%га майдарактар келет. Ошол эле чайкоочулар келет. Азыр базаркомдор келсе, кийин чайкоочулар келет. Айырмасы ошондой эле болуп атат. Эмне дегенде, биздин эл могул парламентаризм, демократияга аң сезим жете элек экен. Анын баары эле айтып атышат, мен да айтып коет элем. Демократия, парламентаризмди куруш үчүн силер мына айлык акыны көтөрүшүңөр керек. Босогонун түшүрбөй, кайра биз регресске иштеп атабыз. Прогресске иштебейсиңер, экономиканы көтөргүлө. 500 миңге чыгаргыла зарплатаны, анан көрөсүңөр демократиянын кандай иштегенинчи. Эч ким сатылбай, баардыгы сознательно барып таштайт, шайлайт. 50% менен деле өткөн адамдар болот ошондо. Азыр болсо силер майдаланып атасыңар. 3% деңгээли бар адамдарды алып келип алып, мына Чыпалак Батыр болуп. Эмне болосуңар? Дагы уят кыласыңар бизди. Анан мына сурап атышат, сенде кандай альтернатива бар деп. Мен айтып эле атам, жазып атам. Мен альтернатива могул эле 1993 жылкы Конституция. Биз ушуга келишибиз керек. Буга келмейинче могул башаламандык токтобойт. Могул жерде бүт баары жазылган. Двухпалатный парламент, президентский форма правления, аткаруу бийлиги тууралуу өзгөрүүлөрдү киргизсек болот. Бирок могу негизи биздин пайдабалыбыз ушул болуш керек. Мына эки төңкөрүштү кылып, чимкириктердин баарын алып келип, Текебаевке окшогон саясатчылар. Анан мен айтып коет элем, мен өзүм дагы юристмин. Керек болсо Текебаевди теледебатка чакырам. Ошо жерден далилдеп тастыктап берем, аргумент менен, диалектика менен, логика менен, керек болсо мен ошо жерден далилдеп берем. Бул система бизди түбүзгө жетет. Парламентаризмди биз жийиштирип эле коюшубуз керек. Бизге күчтүү президенттик башкаруу керек, 3 баскычтуу башкаруу системасын өтсө керек. Жакшы эле болмок. Баардыгы жоопкерчилик иштемек. Азыр болсо бири-бирине шылтамай, баары деле бири-биринин артын аңдымай, ошондой заманга келип калдык, урматтуу туугандар. Ошого мына айтат элем, но конституция келмейинче биз эч оңолбойбуз.